Саламатсызбы кадырман телекөрүүчү, назарыңызда таңкы регион бүгүнкү көрсөтүүсүн баштайт. Ар бир телекөрүүчү менен учурашып амандашып алайын. Арыбаңыздар. Бүгүн өзгөчө бир ата-энелерге, анан дагы бүтүрүүчүлөргө пайдалуу эфир өткөрөбүз. Андыктан экранга жакыныраак отурсаңыз болот. 2024-2025 жыл окуу жылы дагы аяктап, 9-11 классты аяктаган бүтүрүүчүлөр кайсыл окуу жайга, кайсыл адистикке тапшырсам экен деп азыр айласын таппай, же болбосо активдүү түрдө окуу жай, же болбосо адистиктерди издеп жаткан учуру. Ошол эле учурда ар бир үй бүлөлөрдө бүтүрүүчү уул кыздары бар ата-энелер дагы түйшүк тартып уул кыздарына адистиктерди, окуу жайларды издеп жаткан чагы. Мына ошондуктан бүгүн биз бүтүрүүчүлөр үчүн өзгөчө бир пайдалуу эфир алып барабыз. Анткени кайсыл адистиктерге тапшырган жакшы, кайсыл адистиктерге учурда суроо талап жогору, мына ушул суроолорго жооп алабыз. Бүгүн болсо бизде конокто Кыргызстанда инженердик техникалык билим берүүнүн флагманы болуп саналган Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык окуу жайынын ректору, физика-математика илимдеринин кандидаты, доцент, ошондой эле көптөгөн жаш бүтүрүүчүлөргө бүгүн өзүнүн кеңешин бере турган агайыбыз Чыныбаев Мирлан Койчубекович бүгүн бизде конокто. Урматтуу телекөрүүчү, эгерде бүтүрүүчүңүз бар болсо, же болбосо окуу жай тандай албай жаткан болсоңуз, анда экран астында жазылган суроолоруңузду WhatsApp номерге гана калтырсаңыз, биз сиздин суроолоруңузга жооп берүүгө аракет жасайбыз. Саламатсызбы агай, студияга кош келиптирсиз. Саламатсызбы. Ыраазычылык билдирем дегенде атайын таңкы убактыңызды бөлүп биздин телекөрүүчүлөр үчүн келип бергендиңиз үчүн. Азыр бүтүрүүчүсү бар ар бир үй бүлө балдарына, уул кыздарына окуу жай, ошондой эле адистиктерди тандап күн сайын чай үстүндө талкуулап жаткан учурда негизи эле ушул мугалимдер жакшы билет бизге караганда. Биз кайсыл адистик популярдуу болуп атса эле, ушул адистикке окуу деген нерсени көбүрөөк эп көрөбүз да. Кайсыл адистиктерге окутканыбыз туура болот, же болбосо кайсыл адистиктерде окуу бүткөн бүтүрүүчүлөргө суроо талап жогору, же болбосо кайсыл адистиктерге суроо талап жогору? Негизи инженердик окуу жайларга ошо экономиканын акыбалы жүздөн жүз таасир этет да. Азыр экономика өнүгүп атат, ошондуктан инженердик кадрлерге, инженерлерге талап чоң болуп атат. Бул биринчиден бардык тармактар азыр өнүгүп атат. Мисалы энергетика тармагы, транспорт, логистика, курулуш, архитектура, IT тармак, жанагындай перерабатывающий промышленность, тамак жасоо тармактары. Ошондуктан бардык тармак, инженердик тармак бүгүнкү күндө жумуш көп болуп атат. Анан айлыктар да көп болот десек болот. Анан азыр мисалы статистиканы карасак, эң биринчи орунда бул тоо кен тармактар боюнча инженерлер керек болуп атат. Ошол айлыктар да чоң болуп атат. Демек агай, инженердик техникалык окуу жайды бүткөн бүтүрүүчүлөр жумушсуз калбайт экен, анан дагы суроо талап жогору экен. Тескерисинче, мына ушул адистиктерди бүткөн бүтүрүүчүлөрдү издейт экенбиз, Бизден азыр жүздөн жүз компаниялар менен дагы көп жумуштарды алып баратабыз. Азыр компаниялар ошол инженерлерди издеп, уже университетке келип, 3-чү курстан, 2-чи курстан өздөрүн тааныштырып, кандай шарттары бар, канча айлык аласыңар деп стажировкаларды, практикаларга чакырып атат. Керек болсо окуу жайдан эле издеп башташыптыр студенттерди. Курсту бүткөндө биздин балдар жумуш таап, уже иштеп башташат. Көпчүлүк учурда бүтүрүүчүлөр окуу жайды аяктагандан кийин анан жумуш издеп баштайт да, кайсыл жака барат билбей, көп убактысын коротот. Техникалык инженердик билим алсаң, демек 4-чү курста эле сени жумушка ала тургандар даяр болот экен, сонун экен. Анан биз атайын иш-чараларды да өткөзүп турабыз. Ошо биздин иш берүүчүлөр менен да бүтүрүүчүлөрдү бир столго отургузуп, тааныштырып, кандай вакансиялар бар, талап кандай болот, кандай технологияларды билиш керек, шарттары кандай, ошол бардык шарттар боюнча биздин жумуш берүүчүлөр түшүндүрүп беришет. Ага, эми негизи ушул Исхак Разаков атындагы техникалык окуу жай кайсыл адистиктерге
окутат, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Биз баардык техникалык адистерди окутабыз. Мен айткандай ошо энергетика, транспорт, курулуш, архитектура, тоо кен тармагында, андан тышкары жеңил өнөр жай, тамак аш өнөр жай, ошолор баардык тармактар боюнча биз адистер даярдайбыз. Агай, анан мисалы бир гана Кыргызстанга эмес, ошол коңшу өлкөлөр үчүн дагы балким жогорку деңгээлдеги адистиктерди даярдап бересиздер. Азыр негизи глобализация доорунда жашап атабыз да. Анан университеттер дагы мындай чоң конкуренцияда иштейт да. Мисалы биздин бүтүрүүчүлөр азыр тандай алат: Кытайга окуйбу, Казакстанга, Россияга же Европага барып окуйбу. Ошон үчүн биздин университеттер дагы аракет жасайт. Биздин билим берүү программабыз дагы мындай дүйнөгө таанылгандай болчу. Ошондуктан биздин университетке дагы чет өлкөдөн да балдар окушат. 1000ге жакын чет өлкөдөн келип окушат. Бул жакынкы өлкөлөрдөн, андан тышкары Кытайдан. Анан биздин атайын ошол программаларыбызды аккредитациядан өткөзөбүз. Чет эл аралык аккредитациядан өлкөлөрдөн өткөрүп, биздин диплом ошол өлкөлөрдө таанылгандай кылып биз иштерди алып барабыз. Урматтуу теле көрүүчү, эгерде мына ушул жаатта сурооңуз болсо, же болбосо 9-11 класста бүткөн бүтүрүүчү болсоңуз, же болбосо бүтүрүүчүсү бар ата-эне болгон болсоңуз, уул кызыңызды кайсыл жакка окутаарды билбей жатсаңыз, адистик тандай албай жатсаңыздар, же болбосо жөн гана мына ушу бүгүнкү биздин коногубузга Исхак Разаков атындагы техникалык окуу жайдын жетекчисине, ректоруна сурооңуз бар болгон болсо, экран астындагы номерлерге жазсаңыз болот. Сүйлөп жибергенге болбойт, андан сырткары чалууңуздарды кабыл ала албайбыз. Болгону жазып гана жибересиздер, же болбосо SMS билдирүү, кат жолдосоңуздар, сиздин суроолоруңуздарга жооп берүүгө аракет жасайбыз. Бизде болсо бир суроо келиптир. Аяк номери азыр айтып берейин. Аяк номери 700 номери менен аяктайт экен. Саламатсыздарбы? Автоэлектриктерди дагы окутабы деген суроо бар экен. Бизде автотранспорт деген багыт бар. Аякта жалаң эле автоэлектрик эмес, ошол машинелердин баардык тетиктерин окутабыз да. Автоэлектрикасындагы жанагындай двигатель, ар кандай автотранспорт менен байланыштуу нерселердин баарын окутабыз. 4 жылда ошол балдар ошол автомобилдерди тейлөөнү үйрөнүшөт. Андан кийин ошол сервистерде иштеп, же жоң автобазаларда, анан жанагындай автопарктарда иштей алат. 108 абоненти жазыптыр. Салам алейкум дейт. Автоэлектриктерди же болбосо автослесарларды окутканда алар чет мамлекеттерге барып иштей алышабы дейт. Сөзсүз иштей алат. Биздин диплом сырттан дагы башка өлкөлөрдө таанылат. Анан биз азыр практикаларды дагы кеңейтип атабыз. Биз студенттерди алмаштырып, мисалы биздин студенттер биздин партнер университетке барат, мисалы Казакстанга, Россияга бир айга. Анан биз Россиядан же Казакстандан студенттерди дагы кабыл алабыз. Жакшы экен. Эми сиздердин окуу жайдын карамагында лицей бар, колледж бар, анан филиалдары бар. Адегенде лицей жөнүндө айтып берсеңиз. Азыр негизи бизде 8-9, 10, 11 класс программасы боюнча лицей да бар. Ал жерде мисалы окутуучулар 9 класстан кийин мектепте окубайм десе, биздин лицейге тапшырып, ошо физика, математика, химия боюнча билимин кеңейтип, анан бизге ошо ОРТге дагы даярданып, бизге тапшырса болот. Ошондой дагы шарттар бар. Колледж боюнча. Колледждер болсо, алар дагы ошондой 9 класстан кийин да кабыл алабыз. Бирок ал жерде жалаң эле жанагындай мектептин программасы эмес, алар бир кесипти дагы окушат. Аны кесипти окугандан кийин алар уже колледжди бүткөндөн кийин жумуштап иштесе болот, же университетке дагы 2-курстан ошо программаны улантса болот. 874 абонент жаздыр. Саламатсыздарбы? Менин кызым 9 классы бүтүп атат. Айтини окуганды жакшы көрөт, айтишник болом деп жүрөт. Сиздерде бул тармакта окуса болобу дейт. Негизи IT тармакта
азыр жакшы өнүгүү болуп атат. Биздин IT специалисттер жалаң эле Кыргызстанда эмес, чет өлкөдөн дагы көп заказдарды, буйрутмаларды Кыргызстанда иштеп атышат. Ошондуктан IT багыт бул эң мындай перспективдүү багыттардын бири да. Ошондуктан бул багытты тандап, көбүнчө математикага басым жасаш керек. Андан тышкары азыр биздин мамлекеттен дагы ошол IT тармагына көңүл көп бурулуп атат. Жылына былтыр биздин университетке 2000 жакын бюджеттик орундарды берилди. Ошондуктан IT тармагында мисалы бюджеттик нерсенин окуганга жеңилдерээк болот. Бардык эле адистиктерге бюджеттик негизде, анан контракттык негизде билим алса болот, негизи былтыр ошой салыштырсак, азыр 2000 бюджет орун берген, анан 2500 контракттык орундар бар биздин университетте. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей биздин экранда WhatsApp номерибиз жазылып турат. Эгерде сурооңуз болгон болсо, анда жазсаңыз болот. Азыр мисалы сиздер чалып жатасыздар, кээ бириңиздер биз чалууңуздарды кабыл ала албайбыз, болгону өчүрүп гана кое алабыз. Жалаң гана жазуу түрүндө текст менен WhatsAppка жаза албасаңыз, анда мына ушул номерге SMS билдирүү, кат жолдосоңуздар болот. Биз болсо бүгүн Исхак Разаков атындагы техникалык окуу жайдын жетекчиси менен учурда кайсыл адистиктерге суроо талап жогору, кайсыл адистиктерге уул кыздарыбызды окутсак болот, же болбосо бүтүрүүчүлөрдү кайсыл адистиктерди тандап берсек болот деген суроолордун үстүндө жооп алып берүүгө аракет жасап жатабыз. Эми окуу жайдын карамагында филиалдары бар экен, мисалы Кызылкыяда, Кара Балтада. Филиалдары жөнүндө айтып бербейсизби? Филиалдары кандай адистиктерди окутат, ал жактагы материалдык техникалык базалары кандай? Мисалы биздин университетте 4 филиал бар. Токмок, Кара Балта, Кызылкыя, Каракөл шаарларында. Мисалы Кызылкыяны алсак, ал шаарда негизи Тоо кен тармагында иштеген компаниялар көп, шахталар көп. Ошондуктан ошо Тоо кен тармагында инженерлер даярдайбыз. Кызылкыяда ошол компаниялар менен биригип дуалдык формада окуу жүрөт. Ошондой эле Каракөл шаарында бул энергетиктердин шаары, жанында Токтогул, Каскад. Ошол биздин инженерлер, энергетиктер ошо теорияны биздин филиалда окуп, практикасын ошо биздин ГЭСтердин станцияларынын базасында өтүшөт. Алар кийин ошол жерге жумушка дагы орунашат. Кара Балта, Токмок бизде ошол индустриалдык шаарлардын бири деп эсептелет. Аякта да көп компаниялар жайгашкан. Ошондуктан ошол окуу процесстери ошол компаниялар менен бирилешип уюштурулган. Жакшы экен агай, ар бир аймактын өзүнүн баягы суроо талабына, анан кайсыл адистиктер керек болсо ошол адистиктерге багыттап гана окутуп берет экенсиздер. Жакшы экен. Кийинки суроо мындай агай, мисалы азыр бул жерде көпчүлүк ата-энелер жазып атат да, баарынын суроосу окшош болуп атат да. Контракттык негизде окутууга мүмкүнчүлүк жок болуп калса, жеңилдик дагы бар бекен деген суроолор келип атат. Бизде жеңилдиктер дагы бар. Жакшы окуган балдарга, спортсмендерге, андан тышкары андай ар кандай категориялар бар. Ошо биздин мамлекеттин буйрутмалардын негизинде ошолорго биз жеңилдетүүлөрдү көрсөтөбүз. Жакшы экен. Агай, эми окуу жайдын материалдык техникалык базасы жөнүндө айтып бериңиз. Кандай окутасыздар? Окуу процесси кандай болот? Негизи инженерлерге эң маанилүү бул лабораториялар да. Биз ошолордон көп көңүл бурабыз. Жылдан жылга жаңы лабораторияларды ачканга чыдайбыз. Мисалы былтыркы жылды алсак, 159 миллион сом каражатты сырттан алып келип турабыз. Ошол лабораторияларга ар кандай булактар менен. Ошондуктан биздин лабораториялар жылдан жылга жаңырылып жатат. Бизде болсо мындай суроо бар экен, 102 абонент жазыптыр. Саламатсыздарбы, энергетика факультети жөнүндө айтып бере аласызбы кененирээк дейт. Ошо бизде жакында дагы биздин энергетика министрибиз Талайбек Оңкеевич келип жакшы презентация жасап кетти. Негизи энергетика тармагында көптөгөн реформалар жүрүп атат, санаа ириктештирүү жүрүп атат.
жаңы генерациялар келип атат. Күн энергия боюнча, шамал энергиясы боюнча станциялар ишке киргизилип жатат. Ошондуктан энергетика тармагы абдан перспективдүү тармак да. Ошол тармакка дагы тапшырса, мындай балдар адашпайт. Ошо биз энергетика тармагы менен тыкыз практика уюштуруп, андан кийин жумушта дагы беребиз. Энергетика факультетин окуп бүтүп кайсыл жерлерде иштесе болот дейт? Ошо биринчиден ошол негизи азыр мамлекеттик компаниялар бар. Бул министерство энергетикага тийиштүү, бул жанагындай электростанциясы, электрический сети деген эки компания. Ошол эки компанияда жеке компаниялар дагы азыр көп чыгып атат. Жеке ГЭСтер ачылып атат, күн станциялары ачылып атат. Ошол ар бир компанияларга жок дегенде ондон инженерлер керек да. Ошон үчүн бизде 3-курстан эле жакшы студенттерди, инженерлерди жумушка чакырып, окуун бүткөндөн эле иштеп башташат. 159 абонент агай жазыптыр. Агай, саламатсызбы? Мага факультеттерди айтып, анан бул факультетти бүткөндө кайсыл жакта иштесе болорун бир аз түшүндүрүп айтып кетиңизчи. Кайсыл жакка окуурумду, кайсыл факультетти тандаарымды билбей жатам. Мага көбүрөөк маалымат керек. Кайсыл факультетти бүткөндөн кийин кайсыл жактарда же болбосо эмне болуп иштесем болот, ошону айтып коюңузчу дейм. Узун кат жолдоптур. Ошол негизи жакшы суроо. Ушул кесиптик таанымдардын астында жакшылап балдар өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн, кайсы сабактарды жакшы көрөт, билими жакшы, ошону жакшылап караш керек да. Мисалы химияны жакшы көрсө, анда тамак аш жагына тапшырса болот. Биотехнологияны окушат, тамак аш технологиясын окушат. Андан кийин ошол бизде көптөгөн эт чыгарган, сүттү обработка кылган ошол компанияларда иштесе болот да. Эгерде өзү математикага жакын болсо, значит, IT тармакка тапшырса болот. Аналитикасы күчтүү болсо, экономический жагына тапшырса болот. Азыр негизи аналитиктер керек болуп атат. Статистикага, банктарга, финанс менен иштегендерге ошондой көндөмдөр керек болуп атат да. Эгерде мисалы физикага жакын болсо, бул энергетикага тапшырса болот, транспорт, курулуш. Эгерде мисалы сүрөт тартканды жакшы билсе балдар, анда дизайнга тапшырса болот, же архитекторго тапшырса болот. Ошол тапшырып атканда да ошол сүрөт тартуу боюнча экзамен тапшырышат. Эгерде жакшы тартса, анда архитектурага тапшырса болот. Жакшы экен. Агай, анан сиздердин окуу жайда сырттан окуудагы мүмкүнчүлүгү барбы? Азырынча сырттан окуу мүмкүнчүлүк бар, бирок ал жакында реформадан өтөт окшойт. Биз көбүнчө дуалдык формаларга өтөбүз да. Дуалдык форма деген бул ошол жумуш берүүчүлөр менен биргелешип окууну алып барабыз да. Мисалы телекоммуникация тармагында бизде биздин улуттук телерадио компаниясы менен биргелешип окуу борборун ачканбыз. Биздин балдар ошол кээ бир сабактарды ошол телерадио компаниянын базасында окушат. Ал жерде инженерлер уже мындай иштеп аткан жабдыктар менен иштетип, сигналдарды кантип жана передатчиктерге жеткирет, ошолорду үйрөтөт да. Ошондуктан көбүнчө азыр ошо тенденция ошондой болуп атат, дуалдык формага көбүнчө басым жасайбыз. Мекемелер менен сиз айткандай чоң же болбосо мамлекеттик ири компаниялар менен биргелешип туруп, анан кайсыл адистиктер керек болсо, маанилүү болсо, учурдун талабына жараша ошол кесиптерге окутат экенсиздер. Анан көбүнчө дуалдык билим берүүдү айттыңыз, Биз азыр ошо дагы айтайын. Биз азыр долбоорлорду жасап окутуу формуласын киргизип атабыз да. Мисалы азыр Скөлдөгү 7 районундагы жайгашкан айыл өкмөттөр менен долбоорлордун негизинде биздин архитекторлор ошо планировкаларды кантип кылыш керек, көчөлөрдү кантип оңдош керек, кандай жанагындай парктарды жасаш керек, анан жанагындай эс алуучу зоналарды кантип түзүш керек, ошолорду долбоордун негизинде түзүп
биздин студенттер да өздөрү ошо менен иштеп долбоорлор жасап үйрөнүп атат да. Ошондой формаларды биз көбөйтүп атабыз. Мисалы транспорт тармагында, логистика тармагында дагы ошондой тамак аш тармагында проекттерди жасап студенттер дагы ошо реальный объекттер менен иштегенде үйрөнүшөт. Агай бир кызыктуу суроо келиптир да, 200 аягы 280 менен бүткөн абонент жазыптыр. Агай саламатсызбы, кандайсыз? Мен энергетика факультетин окугум келет, бирок үйдө ата-энелерим койчу столбага чыгып эле ар бир үйдүн зымдарын текшерип эле жүрмөк белең деп атат дейт. Алар түшүнбөй жатат дейт да. Энергетика боюнча дагы кененирээк айтып берет окшойсуз. Энергетика негизи бул абдан чоң тармак. Бул жаңы эле бул электрик деген адис, ал столбаларга чыгып проводдорду тартат да. Энергетик деген бул көбүнчө жанагындай автоматизация пульттар менен иштейт, энергияны контролдоп канча чыгып атат, анан потребление кандай болуп атат, анан жаңы объекттерди кантип киргизиш керек, ошол энергетика тармагында абдан көп мындай эмелер бар да, бөлмөлөр бар. Бул жаңы эле столбого чыгып иштеген эмес да. Демек, энергетика факультети десе эле көпчүлүктүн оюнда ошо электриктер келет окшойт да. Мен мындай кылып атырмын да, ошол балдарды мен чакырат элем университетке. Биздин сайтыбызда электронный почтабыз бар. Ошол жака жазып, бир күнү байланышып, ошону көрсөтөт элем да. Ата-энесине дагы, өзүнө дагы. Бул жерде кандай лабораториялар бар, кийин кандай жумушта иштейт, кандай объекттер менен иштейт. Мисалы азыр жаңы күн станцияны дагы ишке киргизгенбиз, университетте дагы күн станция иштейт. Ал жерде эч кандай бир жолу коюлуп, анан просто энергияны ошолорду контролдоп туруш керек да, энергия канча чыгып атат, каяка потребление болуп атат. Ошо энергетиктердин жумушу ушундай. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн болсо биз мына ушундай түз эфирде инженердик техникалык билим боюнча сүйлөшүп жатабыз. Эгерде сиздин сурооңуз болгон болсо, экран астындагы номерлерге калтырып туруңуз. Биз болсо азыр жарнамалык тынуучу жарыялап, жарнамадан кийин кайра түз эфирде сиздер менен жолугабыз.